Я бы хотела особую благодарность выразить всему дипломатическому корпусу. Также хотела выразить свою особую благодарность ректорскому корпусу, который присутствует на сегодняшний день. Бүгүнкү иш-чара биздин дипломатиялык академиянын 20 жылдыгына арналган. Азыркы убакта дипломатический корпус, ректорский корпус бизди келип куттуктап атат. Бүгүн биз өзүбүздүн тарых жөнүндө талкуулап атабыз. Анан кандай пландарыбыз кийинки жылдарга ошону пландаштырып атабыз. Глобальный дипломатия боюнча пандемия убагында биз баарыбыз түшүндүк да, национальная дипломатия, глобальная дипломатия неге? Национальная дипломатия ар бир өлкөнүн өзүнүн кызыкчылыгын эле колдойт да. Бирок глобальная дипломатия бардык өлкөлөр жөнүндө ойлош керек да. Анткени пандемия убагында Кошмо Штат Америкалар алар аябай байлуу өлкө да, бирок алар деле пандемиядан жашын алган жок. Дипломаттар негизи жалпы сиздердин алып барган жумушуңуздар менен эки мамлекеттин ортосунда бекемделүү, достук, ошо менен иш алып барылат да. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын ролу чоң жана маанилүү. Bundan арыда сиздердин ушунчалык биздин жакшы кадрларыбызды окутуп, ушу жерден тарбиялап, bundan арыда жакшы кадрлар чыгарасыздар деген чоң үмүттөмүн. Бүгүнкү күндө дипломатиялык академия өзүнүн өнүгүүсүнүн жолунда түшүп, туруктуу өнүгүп, жакшы кадрларды, кесиптештерди тарбиялоодо, аларды даярдоодо чоң салымын кошуп келе жатат. Ошондуктан биз дагы Тышкы иштер министрлиги сиздерди ар дайым колдоп, жардам берүүгө даярбыз. Ар дайым ушу Кыргызстаныбыздын өнүгүшүнө, Кыргыз Республикасынын тышкы саясатына дагы өзүңүздөрдүн чоң салымыңыздарды кошуп, мындан ары дагы жаңы муундагы дипломаттарды, кесиптештерди тарбиялоого өзүңүздөрдүн дагы чоң салымыңыздарды кошосуздар деген ишеничтебиз.